көйгөйлөр тууралуу заргакшап айтып өткөн акындар эле. Мен булардын ага тууганынан, үй бүлө журтунан кечирим сурайм эгер ушу бүтүп алган жарасын козгоп аткан болсом, бирок болуп аткан чындык айтылыш керек. Мен бул акындардын өлүмүнө байланыштуу бир маселени айтып коеюн деп жүрөм. Буга чейин дагы мен бир нече жолу Facebook аркылуу жалпы эл журтка, коомчулукка кайрылган элем. Эсиңиздерде болсо, мени ушу 1,5 жылдан бери мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен ГКМБнын мурдагы төрагасы Опунбаев Ороз Найманович түзгөн кылмыштуу топ улантып өлтүрүү аракетин жүргүзүп келишет. Ушуга байланыштуу мени улантып келген тушта булар айтып келишкен: мына биз Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен акындар Зайырбек Ажыматов менен Элмирбек Иманалиевди да улантып өлтүргөн бизбиз деп айтып жүрүшкөн. Муну эл билет. Албетте ошол элди да коркутуп айттырбай коюшкан булар. Буларды да улантып өлтүрдүк деп айтып келишкен эле да. Мен бул акындарды эмне үчүн өлтүрдү деп булардын жазган ырларын терең излей алган жокмун, бирок Элмирбектин бир кетип аткан президент да жаман, келип аткан президент да жаман деген ыры бар экен. Ошол ыры үчүн эле өлтүрүп коюштубу? Эгер ушулардын өлтүргөн үчүн болсо, кандай кыйналып өлдү? Мен мына 1,5 жылдан бери кандай кыйналып келатам, ой ичип. Бул эмне деген шундук эл журт? Бул мени өлтүрүп келаткан топто Ороз Опунбаевдин инисинин баласы, Ала Эмедин роботусунда тергөө бөлүмүнүн начальнигинин орун басары Данияр Опунбаев бар. Ошо бир ырдап койгон ыр үчүн эле, айтып койгон чындык үчүн эле өлтүрө беришеби? Андан сырткары Опунбаевдер булардын президенти да келесе, мына биз калмак мамлекетин курабыз. Президенти мына өз кыргыз баласын өлтүргүлө деп салып берди. Биз өлтүрүп атабыз деп айтып келатышат да, калмак мамлекетин түзөбүз деп. Эми булардын колунда Опунбаев ГКМБда төрага болуп турганда алып койгон далай ууз аттар бар. Менин тагдырымдай тагдырым Россияда Навальныйда болуп жатат. Аны да айтып жүрүшөт. Навальныйды эл билет, муну эл билбейт, өлтүрө беребиз деп. Мен жөнөкөй кишимин, саясатчы эмесмин. Акын да эмесмин, жазуучу да эмесмин. Мен болгону котормочу болуп мамлекеттик кызматта иштегем. Тил маселесин көтөрүп койгон үчүн, Жээнбековдун кадр маселесин көтөрүп койгон үчүн мен ушул балеге кабылып отурам да. Анан мына эл жакшыларына, кыркыруу кыргыз журтунун жакшыларына кайрылып атам. Ушу бирөөбүз бир кайрылып, эмне үчүн ушундай кыргызды өлтүрүп атасыңар деп сурап койгон киши болобу? Мындан сырткары мына кошунам Курманбек деген киши бу деле аксакал болуп калган 64-тө каза болуп кетти. Ада колма култунан экен. Ошонун бир айткан сөзүн айтып коеюн. Ошого айтышкан экен: мына биз калмактар мамлекетибизди курабыз. Калмак мамлекетин куруу үчүн тымызын иш аракеттер жүрүп келатат. Мына паспорт маселеси. Паспорт маселесинде жанагы кыргыз деген улутту алдырып койдук. Биздин балдар акырындык менен тымызын иштеп келатат деп. Анан ушул маселени мен козгоп чыкканда, ушул калмак улут маселесин, паспорт маселесин иштеп жүргөн калмак улутундагы Догоев Дастан деген жигит бар эле. Ошол шашылыш министрлик кызматын өткөрүп берип, окууга кеттим деген, Гарвардка окууга кеттим деген шылтоо менен качып кетти да. Демек бу дагы чын экен. Мына бүгүн ошол Курманбек деген киши каза болуп кетти. Балдарын коркутуп үркүтүшөт экен. Мына силер калмак болуп туруп силерге айткан ушул сөзүбүздү атыңар ачык айтып салды. Ошон үчүн биз атаңарды өлтүрдүк. Эми балдарыңарды да өлтүрөбүз деп эки баласын коркутат экен. Силер мынабу кошунаңар жолдошту өлтүргүлө, болбосо биз силерди өлтүрөбүз деп. Муну дагы элге айтылган сөз, эл билет. Мына Орок айылынан келип сураштырсаңар болот, эгер чындыкты билгиңер келгендер бар болсо. Булардын эки баласын дагы кыйнап өлтүрөбүз, болбосо силердин кошунаңарды өлтүргүлө деп кыйнайт экен. Муну дагы эл журт билет, бирок элди ошо чындыкты айттырбай коркутуп үркүтүп келишет. Дагы эмне айтайын деген. Өлтүрөбүз, үйүңдү бер, машинеңди бер, жаның керек болсо деген
учурлар болду. Берейин десем болбой эле баары бир өлтүрөбүз деп келишти да, мына мен өлүм коркунучунда турам. Мына бүгүн кылдын учунда өлүм коркунучунда турам. Бул айтып аткан сөздөрдүн баары чындык, элдер билет. Оюмдан эч нерсе чыгарган жокмун. Эгер сүрүштүрүп сураштырсаңыздар, элдер ачыгын айтат. Мен силерден бир эле нерсе суранам. Мен мына бүгүн уу ичип кыйналып, азап тартып отурам. Мурдагы түнү жаагым карышып, өлүп баратып кайра тура калып, жанталашып кайра калыбына келдим да. Мен өлүп калышым мүмкүн, бирок эл чындыкты билиши керек. Опунбаевдер өлтүрүү аракетин токтотпой эле көрүп келишет. Эл жакшылары, урматтуу мына аксакалдар, ушул маселени бир бийликке жеткирсеңиздер, коомчулукка алып чыксаңыздар, бул эмне деген шундук? Ошол эки акын уу берип өлтүргөн үчүн болсо эмне деген кыйналышка, кандай уу ичип, кандай азапка калышты? Ушуну бир сурап алар киши чыгарбы экен? Ушул маселени бир эл журт менен бөлүшүп койсоңуздар, коомчулукка кайрылып койсоңуздар, бийликке жеткирип койсоңуздар. Булар эмне, кыргыздын балдарын ушинтип эле кыйнап өлтүрө беришеби? Ушул өлтүргөндөрдү Опунбаевдарды акча берип колдоп келаткан Тайырбек Сарпашев, Мамбетов, Алмаз Ишенбекович. Ушундай адамдар суроо сатыгы жок эле бардыгын кылып коюп жүрө беришеби? Урматтуу эл журтум, кыргызды кырдырта бербегиле. Сурагыла сиздер дагы. Эмне үчүн Опунбаевдер ушул аракеттерди көрүп атат? Мен өлгөндөн коркпойм, бирок мен элге ачыгын айтып беришим керек. Мына мен да азырда кыйналып турам, жаназасын кылып. Менин үйүмдө бүт видеокамералар орнотулган. Мен уу берип коюп, шылдыңдап карап отуруп, ошол кыйналып мен жөрмөлөп, кусуп чычып отурганымдан бери чыгарып коюп, булар шылдыңдап карап отурушат да. Сурап алыңыздар, кымбаттуу эл журтум. Дагы бир айтарым, карапайым кыргыз калмак элдерин, эл өкүлдөрүндө күнөө жок. Бул жерде болгон эле бир бийликтин четине жетип алып, анан мамлекет куруп алып, бир мамлекеттин бир этегине жармашып алып, эл журттун эсебинен марып жарып жашай берели деген калмак улутунун өкүлдөрү Опунбаевдер үй бүлөсү менен, кыргыз улутунун өкүлдөрү Доорунбек, кечирип коюңуздар, Тайырбек Сарпашев, Опунбаев калмактардан, Сооронбай Жээнбеков ага туугандары менен, ушулар бийлик башына келип алып эле ушинтип чындыкты сүйлөгөн, акты сүйлөгөндөрдү кырып коюп, унчукпай эч жазасыз кала беришеби? Ушул түз эфирди көрүп аткан, угуп аткандар болсо бөлүшүп койсоңуздар, ага туугандар, эл журт. Менин ага туугандарымды коркутуп, үркүтүп бүтүштү. Эл журтту коркутуп, үркүтүп бүтүштү. Мына орок айылына келип, элден сүрүштүрүп сурап койсоңуздар. Абийири болгондор, Кудайдан корккондор чындыкты айтышат, ушундай сөз болуп атканы чындык деп, ушундай иш болуп атканы. Мына токтосун деген кошунамдын машинесин тартып алып, анан мен кыйкырып чыкканда кайра акчасын беришти да. Ушундай маселелер толтура. Ушул маселени сүрүштүрүп койсоңуздар. Мен дагы бир жолу Зайырбек Ажыматов менен Элмирбек Ималиевдин ага туугандарынан, үй бүлөсүнөн кечирим сурайм ушул маселени козгоп атканым. Бирок бул мен ойлоп тапкан эмес, Опунбаевдер өзлөрү айткан маселе. Ушул маселени бөлүшүп койсоңуздар. Мына азыр дагы өлтүрөбүз, кыйратабыз, жок кылабыз деп атышат. Опунбаевдер, мен өлүп кете берем. Бирок ушул маселени бөлүшүп, жаздырып алып, кийин болсо дагы козгоп койсоңуздар. Менин ден соолугум бузулуп бүттү. Мен бүгүн болбосо эртең болбосо бүрсү күнү өлүп калышым мүмкүн. Бирок 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин болсо дагы ушул маселени козгоп койсоңуздар. Эл журт, айланайын, эл журтум. Жалпы элге ушул маселени шардана кылып, жарыя кылып койсоңуздар. Бардык группалардан, Facebook'тан, WhatsApp'тан бөлүшүп койсоңуздар. Үн кошуп коюңуздар, айланайын, кыргызым, эл журтум. Жөн гана кыргыздын балдарын өлтүрүп коюп булар чартаңбай тээп жүрө бербесин. Рахмат. Бөлүшүп коюңуздар дагы. Чоң рахмат.